Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun ошол эртең чыгып турган умрага сапар сабагын баштайбыз. Биздики бара турган жер биринчи Жиддага, Жиддадан 1 сааттык жол Меккеге чейин. Ошого Меккеге барабыз. Биринчи биздин рейс биринчи бара турган шаарыбыз Мекке шаары экен. Ошол себептен ушул бир сабакты кылып коюш зарыл болуп калды. Эгерде Мадинага барганыбызда анда biz Madinaga barıp, o şaktан da şaşpay sabak kılar edek. Ошого биз биринчи бул жактан Жиддага барсак, прямой рейс менен Жиддага барып, Жиддадан анан 1 саат менен Маккага кирип келебиз. Ошого чейин дагы бир сыйра сабак кылып коелу дедик. Биринчи биздики умра амалында бизде кылына турган негизги 4 амал бар. Ушул 4 амал толук болуусу шарт. Умрага барганда эми 4 амалдын толук болуусу шарт. Birinci amal bu ihram. İhram baylayız. Bu ihram degen söz bu eki giyimlerin atı bes. Balki bu bardık nese al adamga aram bolot degen neseni bildirir. Algандай. Ihramga girgенден кийин адам самыл менен колдорун, башын жууна албайт. Ihram киргенден кийин миск, атыр себине албайт. Башка себепсиз жерден курт кумурска өлтүрө албайт. Жана чөп чардагы жулбайт. Жана ошондой эле жаман күнөө иштерден, кандай сөгүнүүдөн, гыйбаттан, бирөөнүн жаман күмөнүнөн сактанат. Ушундай бир жамалдар бар. Анан эркектер тигилген кийим кийбейт. Эркектерге ошол ихрам деп аталган ушундай эки ак материал берилет. Ошол эки кийим кийилет. Аялдар болсо, аялдарга уруксат өзүнүн кийиминде эле, ошо авратын жапкан бүткүл кийиминде эле жүрө берет. Носки кийимге да уруксат аялдарга. Эркектерге болсо ошол эки ак материал деле кийет. Анда башка эч нерсе кие албайт. Алла эки ак материалдын бирөөсү мындай узун материал болуп, муну менен адам өзүнүн ошол изар деп коет, ошол белге чейин ушуну оройт. Анан дагы бири болот. Экинчи храмдын экинчи материалы бул ак материалды адам, эркек адам үстүнө мындай оройт. Анан дагы кийинчерээк ихрамдын ороолушун дагы бир көргөзүп беребиз. Ихрамга биз эми буюрса biz Manas аэропортунан чыгып аткан учурда ихрамды кийип алып чыгабыз. Бирок ихрамды азырынча ниет кылбайбыз. Биз эмне кылабыз? Эркектер, аялдар ошо кийим менен эле. Эркектер ошо жерден ихрам Манас аэропортунан даарат алып, ихрамды кийип алып, өзүнүн ихрамдан башка эч бир кийим болбош керек. Жон асынган ошол жерден эми сумкаларды асынып чыга берет. Биз толук ихрамга кирип элекпиз. Ушул эки кийим кийип эле, даарат алып эки кийим кийип алып эле ошол Манас аэропорттон самолетке отурабыз. Аялдар болсо ошо боюнча эле. Анан самолет менен баратып, ошол Маккага, Жидда шаарына, Сауд Арабияга киргенде, ошол Жидда шаарынын жетегиндеп калганда ошол микат деп коет, ошол Макка шаарынын чектери болот. Ошол микатка, ошол белгиленген орунга жетерден алдын самолеттон жарыя кылат. Микатка жетейин деп калдык, ниеттериңиздер кылгыла деп, ихрамга ниет кылгыла деп жарыя кылат. Ошол учурда биз ошол самолеттин ичинде ниет кылабыз. Кандай ниет кылабыз? Лаббайк ошол умрага баруу ниет кылабыз. Өзүнүн дуасы бар. Аллахумма инни уридул умрата. Фаяссирха ли ва тaqabbалха минни. Фаяссирха ли ва тaqabbалха минни деген ушул дуа. Кимдер билбеген болсо ушул дуаны жаттап алсын. Болбосо ошол жеринде кайталайбыз. Анан бул дуаны айткандан кийин эле лаббайк айтып баштайбыз. Баарыңыз жаттадыңыздар, лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Муну баарыңыздар жаттаңыздар, көп кайталаңыздар. Анан ошол жерден ошол самолеттин ушуну айтабыз, лаббайкты айтабыз. Анан жана ниетти кылабыз, болду сименемизде ихрамда болобуз. Бизге баягы нерселерди кылыш арам болуп калат. Жана айткандай, сам менен жууна албайбыз. Денебиздеги бир түк, чач, мурут, сакал эч бир нерсени кыскартып, жулганга дагы, кыскартканга да, кескенге дагы, түктөрдү кыскартканга дагы болбойт. Ихрам учурунда. Анан ошол жерге ниет кылып баштаганыбызда, лаббайкты айталы деп баягы ниет кылып баштаганыбызда, эркектер эмне кылабыз? Кийип жүргөн носкилерди дагы чечип коебуз да, бут кийимди эле кийип алабыз, Ошол учурда тигилген кийим кийгенге болбойт. Носкилерди чечип, бут кийимибизди эле кийебиз. Анан баягы эки кийим эле болот үстүбүздө. Ошондо ошол самолеттон ниет кылып анан Жидда шаарына киребиз.
Cide şartına girip birincisi menен biz ihramga girdik. Ihram boldu. Эми Cide şartına girip barıp отельге барып жайгашып, баягы комнаталарды алып, аны баягы тамак аштан сүйлөшкөндөн кийин, жайгашкандан кийин анан ошол түнү менен умра кылабыз. Биринчи умраны ошондо кылабыз. Анткени ихрам абалында кечки адам жүрө албайт. Ошол жерге барып анан уктап чачпай, эртең менен адамдар эмне болушу мүмкүн? Жуунуп алышы мүмкүн, самы менен. Атасы ошого чейин эмне кылабыз? Барып эле, ошол жерден умраны баштайбыз. Умраны баштаганда ошол биздики ошол немеден эле гостиницадан, отельден эле автобус менен Макканы көздөй, Кабаны көздөй чыгабыз. Кабанын баягы жетер жерине, жетейинде калган остановканы түшүрүп коёт. Ошол жерден эмне кылабыз? Умра амалдарын баштайбыз. Экинчи амал умрадагы бизге зарыл болгон бул таваф амалы. Тавафтын мааниси айлануу. Кабаны айлануунун атын таваф деп коет. Түшүндүңүздөр? Биз эми келип ошол бул Харам мечити, ушул толук ошо Харам мечитинин ичи. Менен биз кире турган эшик намы ушул Малик Абдул-Азиз деген эшиктен менен биз киребиз. Ушул жерге кирип баратканда ушул бул жерде ошол кире турган жолдор бар, ошол менен Кабага кирип, Кабаны биринчи көргөндө менен биз дуа кылабыз. Өтө өзүбүзгө керектүү бүткүл жакшы дуаларды кылабыз, анткени Кабаны биринчи жолу көргөндөгү дуа, бардык дуа кабыл болот. Не дуа кылсаңыз кабыл болот. Ошого эмне? Ошол жерге кирип, Кабаны биринчи көргөндө жакшылап дуа кылабыз. Дуалардын эң жакшысы ошол Аллахым, мен качан эле дуа кылсам, кайсы жерде дуа кылсам ошол дуаларымдын бардыгын кабыл кыл деп Алладан дуа кылабыз. Же болбосо өзүңүз каалагандан башка да дуаларды кылсаңыз болот. Бирок бул дуа ушундай жер, Кабаны биринчи көргөндө кандай дуа кылсаңыз Аллах Таала ошону кабыл кылат. Анан мечитке кирип атканда мечиттин дуасы бар, билесиздер. Бисмиллахи ва салату вассаламу аля расулилла деп салават айтып, анан соң Аллахумма фтахли абуаба рахматик деп сен боңут менен мечитке киребиз. Мечитке кирдик, биякта дуа кылдык. Дуа бүткөндөн кийин эң биринчи тавафты баштайбыз. Кабаны 7 жолу айланышты баштайбыз. Ушул учурда менен биздин бутубузда шлёпка болуш керек. Шлёпка бул жерден ичинен ботасы менен, кроссовка менен ичинен айлана албайбыз. Ошого ушундай бир бут кийим алыңыздар, сырттан басып келип ушул жерге жеткенде бут кийимиңизди чечип, баягы шлёпканы алмаштырып ушул жерден кийебиз кайра. Ал шлёпка ушундай болуш керек. Бутуңуздун могу үстүңкү капталы үстү ачык болуш керек. Түшүндүңүздөр? Шлёпка ушундай шлёпка болуш керек. О үстү капталы ачык болуш керек. Же болбосо могу ортодон кеткен могу бармактын башынан бир, анан мындай кеткен бир немелеси бар, шлёпкалар бар. Ушундай алып алсаңар деле жакшы болот. Же болбосо беркинде шлёпканын баягы эки үстүндө сынар шлёпканын үстүнөн бирөөнү ушу учун эле манжаларынын башына кийгизип, ошо менен дагы тавап кылсаңыз болот. Же болбосо жылаң айлап тавап кылса да болот. Аялдар болсо носки үчүн тавап кыла берет. Эркектер болсо бутуна носки кийгенге болбойт бул учурда. Ихрамга кирген учурда. Эми кеттик. Буяктан эми тавафты баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Кабаны көргөндө ушул жерден, бул жерде Хаjar Асвад бар. Билесиздер, Кабанын бурчунда ошол кара таш бар кичине. Ошол жерден умра ошол тавафтын амалы биринчи башталат. Бул жерден баштайбыз тавафты. Биринчи ошол бул айланганда ошол сааттын айланысына карама каршы айланабыз, билесиздер. Саат биякты көздөй айланат. Биз болсо Кабаны саат биякты көздөй айланат. Биз болсо Кабаны биякты көздөй айланабыз. Ошол Хаjar Асвадтан башталат биринчи круг. Ушул баштап айланып кайра айланып келип туруп ушул жерге жеткенде биринчи круг бүтөт. Ушул могу Рукнул Яман. Ошол Кабанын Яман тараптагы бурчу деп аталат. Ушул Рукнул Яман менен Хаjar Асвадтын ортосунда Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деген дуа окулат. Ошо ортосуна келген учурда. Анан хадистер келет, кимде ким ушул Хаjar Асвад менен Кабанын эшиги экөөнүн ортосунда туруп дуа кылган болсо, ал дуалардын баардыгы кабыл болот деп айтылат. Анан менен айланып келип, ушул Хаjar Асвадка келип жолукканда кайра Хаjar Асвадты карап,
Kolumuzni ko'tarib Allohu akbar deb aytamiz. Bundan islom deb qo'yadi. Ha? Qo'limizni ko'tarib Allohu akbar. Agarda Hajarul Aswadni o'pganga mumkinlik bo'lsa, erkaklarga anda Hajarul Aswadni o'vish kerak. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnati. Biroq hozirgi uchurda, o'zgacha qish uchurunda umrada odamlar o'ta ko'p bo'lganligi sababdan ushul yerda 2000-3000 odam ushunday oldinda o'vimni harakat qiladi. Agar siz buni o'vim deb kela turgan bo'lsangiz, bir odamlarga zulm qilish to'g'ri kelib qoladi. Odamlarni otda o'tish, odamlar turtib shunday joylab o'tirib, hepte o'shanda da girish o'ta qiyin bo'ladi. O'shaning uchun agarda mumkin bo'lsa, odam oz bo'lsa, aylanatqancha Hajarul Aswadni o'pgan sunnat bu. Biroq Hajarul Aswadni o'vim deb odamlarga zulm qilib, aram ish qilib olmaydi. To'g'ridir, o'shani uchun bo'lsa, o'pmayli, qo'lingizni unga ko'tarib Allohu akbar deb alaqangiz bilan ko'tarib islom qilib ketaverasiz. Qachondir shu aylanib kelib Hajarul Aswadni oldiga kelganda Allohu akbar, bismillah, Allohu akbar, bismillah, Allohu akbar deb qo'lingizni ko'taramiz. Getdik, ana shu deb 2 jol aylandik, 3 jol, 4 jol, 5 jol, 6 jol, 7 jol aylanib şahı kelgan şurada tavaf amali bitadi. Shuningizlar, 7 jol aylangandan keyin tavaf amali bitadi. Ana bu yerda maqomu Ibrohim degan bor. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamga ko'rib Ka'bani qurganda o'sha yerga turgan, o'sha yerga turib, o'sha yerda İbrahim aleyhisselam 2 butun izi qolgan. Barsangiz inshaalloh ko'rasizlar, o'sha zavotoy kupol bilan o'sha 2 butun izi ichida jasab qo'ygan, o'sha yerda turadi. O'sha sirtda shunday qo'rib jasab qo'ygan sirtdan. Bu yerga aylanayotgan uchurda buni o'vish shart emas. Buni o'ppaysizlar, qo'lingizdan bilan bunday nemede qilbaysizlar, bu ilimsizlikning belgisi. Ha? Kimdir bayağı gevradlar şol, savak qilbay etpeli var ol, bunu da o'vish kerak deb o'verishadi. O'tib turgan inson Ka'ba agarda mushul bo'lib qolsa, shu Ka'bani o'vingiz, qo'lingiz bilan silang'iz, beraka bo'ladi. Ka'bani qarab duo qiling'iz. Anan biroq bu Hajarul Aswad nemeni? Maqom Ibrohimni o'pmaymiz. Shunday ichin qarab ko'rsangiz bo'ladi. Bu hech qanday bir anday narsa emas. Bu İbrahim aleyhisselam o'sha turgan yeri, Alloh taolo bizga o'sha İbrahim aleyhisselam belgisi qilib, o'shani qoldirgan. O'shuning ortidan bu yoqdan aylansangiz bo'laveradi. 7 yil aylanib bitgandan keyin ushul maqom İbrahimning ortidan turib 2 rakat o'sha nafil namoz o'qiymiz. Tushundingizlar? Buni so'zsiz o'qish kerak. Nafil namoz so'zsiz o'qish kerak. Javob bo'lsa, mo eshikning tushuna turib o'qisangiz bo'ladi, biroq maqom İbrahim sizdan oldingizda qolish kerak. Işte o'sha eshik tushuna ushul yerga ushul eshik tushuna bo'lsa, shunday mumkinlik bo'lgan yerga o'sha yerga o'qiymiz. Birinchi borganda biz cho'g' bo'ladi, o'sha bardığımız cho'g' bir yerda qo'yamiz. Mol nemeni ko'rdingizlar, o'zincha bu yerlarda ayollar namoz o'qishadi. Atayin namoz uchunda ayollar o'sha nemeni ichiga kirishadi. O'sha ichida o'qiydi, erkaklar bu yoqda o'qiydi. Ana shunda ayollar o'qiy turgan bu yoqlarda da o'zcha narsalar bor. Ayollarda cho'g'u bir yerda namoz o'qiydi, erkaklarda o'sha yoqda jonida namoz o'qiydi. Birinchi umrani bardığımız cho'g' qilishimiz kerak. Hech bir o'z-o'zicha men bunun kelgan bilen bu yoqda o'zcha ketib qolmash kerak. Jamoat bilan cho'g' yurishimiz kerak. Ana namoz o'qigandan keyin kelib zamzam ichsak bo'ladi. O'sha yerda buna mo'l go'ksizin chiqa turgan yer bor. O'sha yerda zamzam nimalar turadi. Atayin boshqa dayada qo'ygan o'sha ichida zamzam bor, atayin stakanlarda qo'yib qo'ygan o'sha yerdan olib zamzam ichaverasiz. Zamzam ichsangiz, ana nima qilasiz? Bu yerda Safa Marva degan. Bizning emin ushul jetjot aylanish bilan bizning tavof amalimizdagi butun. Tavof amalimiz butun. Jetjot aylashni umraning ikkinchi amali tavof amali bitdi. Biroq biz dag'al ihramdan chiqalaymiz. Dag'al janob ishlari qilganga bizga nima arom bo'lib turaveradi. Anan bitgandan keyin anan bu tavof amali bitdi. O'shaning bilan biz Safa Marvaga o'tamiz. Shu chiqa turgan bu yoqlarda eshiklar bor. O'sha bilan o'sha yerga Safa degan tog'ga boramiz. Bu ilgari tog' bo'lgan, biroq hozir aljer bunday kichkinakayli tog'ning birdan do'ngso'z turadi. Ichi barida jasab qo'ygan hozir. O'sha yerga kelamiz. Safa Marvadan Ka'bani qarab bardığımız duo qilamiz. O'sha yerda aytiladi, o'sha yerda qanday duolar o'qiladi, o'sha yerda o'zi o'sha yoqda bo'ladi. Shunda shu qanday duolar aytiladi, bardığımız o'sha yerda o'sha borganda aytiladi. Duolarni biz bilan qo'shib aytlaysizlar.
Dualardı kılabız, şerden özüge de gerek neyse dualardı kılabız anan. Inna safa vel marvata min şa'airillah degan ayat okulat. Ana safadan sa'ini, üçüncü amal. Çurqoo, sa'i degen amalды менен biz başlayız. Algандай болот. Мына ушул жерден чуркоо амалы башталат. Сафадан чуркоо амалы башталат, дуа кылгандан кийин мына ушул жерден мындай эле мол жашыл мидайдын акдорой деп коет, жашыл сызык турат. Биягында да. Бул жашыл сызыкка чейин жүрүн акырын эле басып келесиз. Акырын басып келесиз дагы мурун ушул жашыл сызыктын ордунда мындай неме болгон, коктуу болгон да. Өрөдү коктуу болгон. Качанда Хажара энебизди Ибрахим алейхиссалам мына могул жерге Кабанын жанына таштап кеткен билесиздер. Ибрахим алейхиссаламга Аллах Таала өкүм берген, аялыңды балаңдап барып таштагын дегенде Ибрахим пайгамбар келип Ибрахим алейхиссалам ушул жерге Кабанын жанына ушул жерде мурун Замзам кудугу болгон. Кабанын жанына. Ушул жерге алып келип Хажара энебиз Исмаил алейхиссалам таштап арты көзү кетет. Ибрахим алейхиссалам кетип баратканда Хажар энебиз сурайт: "Неге таштап атасыз?" деп эч бир жооп укпайт. Акырында айтат: "Бул эмне Алланын өкүмү" деген деп суроону бергенде Ибрахим алейхиссалам башын ийкеп ишара кылып ана кетип калат. Ошондо Хажар энебиз алдында ошол тамактары, суулар түгөнөт. Сүт эмизген баласы Исмаил алейхиссалам дагы бар жанында. Ушул кыйналат, суулары түгөнөт. Анан Хажар энебиз келип Сафа тоосуна чыгат. Сафа дөңсөсүнө чыгып адам көрүнүп калабы экен деп биякты тияктарды карап, адам карайт. Эч ким жок болот. Бүт ошол учурда бул жердин баары чөл болот. Эч бир адамдын, эч бир жашоо сүрөтү болбогон жер болот. Бул жерден карайт, кайра басып келип, могул ушул жерде эмне болгон? Бир кокту болгон эле, ошол коктун ичине кирип чыкты. Киргенде ошо Исмаил алейхиссалам биякта жаткан болот, көрүнбөй калат. Ошол учурда Хажар энебиз чуркап могул жерге чейин коктуран чыгат. Караса Исмаил алейхиссалам жатат. Акыры барып Марва тоосуна чыгып, бияктарды карайт. Эч ким жок болот. Кайра келип, кайра Сафага келип, ошондо келип бул жерге келгенде кайра чуркап, кайра дөңсөлөп чыгып Исмаил алейхиссаламды карайт, жатат. Анан кайра келип Сафа тоосуна чыгып, ушинтип ошол Хажар энебиздин ушул кылган амалы Аллах Таалага жагат да, Аллах Таала ошол Хажар энебиздин амалын бүткүл кыяматка чейин турган үммөткө ибадат кылып берет Аллах Таала. Мына ошон үчүн биз менен ушул жерден баштайбыз. Бул жерден ушул жашыл сызыктарга чейин акырын эле басып барабыз. Ушул жерге жеткенде эркектер ушул жашыл сызык бүткөнгө чейин чуркашат. Аялдар чуркабайт. Аялдар бир аз эле батыраак басат. Түшүнүңүздөр, батыраак басып ушул жерге чейин келет. Эркектер болсо ушул жерге чейин чуркап келет. Чуркаганда өтө катуу чуркабайт, мындай желип эле чуркап ушул жерге чейин келет. Анан бияка барабыз Марва тоосуна. Марва тоосуна барып дагы дуа кылабыз. Кайра бай аят окулат: "Инна сафа вал марвата мин шаирилlah". Ошол аят окулат. Анан дагы Кабаны карап, колубузду көтөргөндө Кабага колубузду эки алаканыбызды Кабаны каратып дуа кылабыз. Өзүнө керектүү бар жакшы дуаларды алабыз. Ошол жерден дагы сүннөт дуаларды кылабыз. Анан мындай нерсе менен биз келдик да Марва тоосуначы. Марвадан кайра Сафаны көздөй басабыз. Берки каптал менен ушул баягы жашыл сызыкка келгенде кайра чуркайбыз. Эркектер, аялдар батыраак басат, ушул жер бүткөнгө чейин. Анан кайра Сафа тоосуна келебиз. Сафа тоосунда дагы дуаларды кылып, анан кайра Марвага ушинтип 7 жолу курук кылабыз. 7 жолу курук кандай болот? Мындай болот. Сафа тоосунан башталып 1 Марва тоосуна жеттик. Кайра 2 Сафага келдик. 3 кайра Марвага, 4 кайра Сафага, 5 Марвага, 6 кайра Сафага, 7 келип Марвага келип бүтөбүз. 7-нчи курук Марва тоосунан бүтөбүз менен биздин ушул жерден бүткөндө эле могул жерден сыртка чыгып кетебиз, эшик бар, ошондон сыртка чыгып. Ошо менен сиз менен биздин амалдарыбыздан саый амалы дагы бүтөт туугандар. Саый ошол чуркоо амалы дагы бүтөт. Эми бир гана чач алуу амалы калат. Түзөт. Аялдар чач алганда ошол гостиницага келип эле, ишпай ошол аялдар чач кыскартканда кандай кылат? Ушул бир аннула деп коет, ушул бир муун, ушул сөмөйдүн бир муунун чалып, ушунчалык чачын башынан мындай чогултуп эле кыскартып, аялдар өздөрүнүкүн өздөрү эле бүтүн ошентип кайсы менен кыскартып коюшат. Эркектер болсо немеге келип ошол
Parikmagirskiler bot, oş жерге барып, bir эле чачты кырдырып салабыз. Эркектер баардыгы чачты кырдырат. Кыскартса да болот, бирок биздеги абзел амал чачты кырып, жакшылап чачты кырдырабыз. Түнтүү баардыгыбыз. Анан bir умра уш менен чачты кыруу менен умраңыз толук болот. Ихрамдан чыгасыз. Эми не кылсаңыз болот? Эми баягы өзүңүздүн гражданский кийимдериңизди эле кийсеңиз болот. Атыр себилсеңиз болот, самун менен, шампунь менен жуунсаңыз баардыгы уруксат берилет. Түшүнүңүздөр, Wallahu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.